Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Эки дарыгер программасы алып баруучусу мен Бигимай Жетимишева. Бүгүнкү күндөрдө өзүңүздөр баарыңыздар эле күбө болуп турасыздар. Сасык тумоо. Сасык тумоону эми баардык менимче 100% элдердин баары эле билет болуш керек. Бул эмне деген, анан кийин кантип дааралаш керек дегенди да билишет менимче. Бирок ошого карабастан бүгүн биз пульмонолог менен кеңешели деп чечтик. Маек куруп, быйылкы сасык тумоонун кандай өзгөчөлүктөрү бар, эмне үчүн элдин баары эле ошо пневмонияга чейин ооруп калышты деген суроолорубузду биздин бүгүнкү коногубуз Назар дарыгер, пульмонолог жооп алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Рахмат, сиздин да бейтаптарыңыз аябай көп болсо керек, анан ошого карабастан бизге дагы убакыт бөлүп эфирибизге келип бергениңизге чоң рахмат. Саламатсыздар бир жолу. Сасык тумоо жөнүндө кеп кылайлы деп чечтик. Сасык тумоо адегенде ал эмне деп сурообуз бар. Ошентсе дагы бир жолу кайталап койсоңуз, эмне үчүн келип чыгат, пайда болуу жолдору? Негизи бул сасык тумоо орусча айтканда грипп деп которулат. Бул курт жана респиратордук вирус инфекцияларга кирет да. Сасык тумоо мунун козгогучу ошо грипп А, Б деп ошондой түрлөрү бар да. Бул ошо вирус козгогон, А, Б түрү козгогон оору, бул ошо сасык тумоо деп айтылат. Клиникалык кандай белгилери, буга чейин кандай белгилер болду, анан өзгөчөлүнүп быйылкы сасык тумоо кандай бейтаптар сизге кайрылып атат? Негизинен мурдага караганда менин байкашымча быйыл аябай оорутуп атат да. Себеби дегенде ушул кайрылган оорулардын саны, ошолордун мурункуга караганда оор болуп келиши бизге байкалып атат. Мурда жеңилирээк ооруп эле үйдөн эле дарыланып кетишсе, азыр оорураак болуп, ошо ооруканага кайрылганга туура келип атат да. Күнүнө мисалы алсак бир 15 тегерегинде оорулуу көрсөк, андан тышкары телефондон бир 10 тегерегинде оорулар кайрылып турат. Мунун себебин эми бул жана иммунитеттин түшүшүнө, ошондой эле абанын булганышына, анан ушул коронавирус, ошол эле жана грипп вирусу баары аралашып келип чыккандан деп дагы божомолдосок болот. Айтып атышат го, мына көп интернет блогтарында окуп көрүп калабыз. Свиной грипп деп буга чейин бар болчу, анан быйыл дагы ошол козгоду, мутация аябай бат болуп атат, ошо свиной грипп депчи мисалы үчүн. Эми анын клиникалык белгилери кандай? Негизинен бул чын эле ошо свиной грипп деген суроону берейин дедим эле да. Негизи бул свиной грипп ошол грипптин эле бир түрү болуп эсептелет. Буга чейин эле бул болуп келген, и bundan да нары деле боло берет да. Чындыгында быйыл ооба катталды. Себеби дегенде жана анализ алып, биздин ошо санэпидемстанцияда атайын лабораторияда текшерилип, бул жактан аныкташты да. Бизде бар болуп атканы. Негизинен вирустун бир 200дөн ашык түрү бар. Анын кайсы вирус менен ооруп атканын клиникалык түрдө аныктоо мүмкүн эмес да. Булар бири-бирине симптомдору окшош эле болот. Кээ бириники жеңил өтөт, кээ бириники оор өтөт, кээ бириники осложнение берет, кээ бириники бербейт. Ал иммунитеттен көз каранды, ошол оорунун ошо ооруп аткан учурдагы кылган мамилесинен көз каранды, ошол учурда ичкен дарылысынан дагы көз каранды болот да. Аны сөзсүз түрдө бул лабораторияга жөнөтүп, атайын мазок алып туруп, анан кайсы вирус экенин аныктаганга мүмкүн. Бирок ал жөнөткөндө аны чыгарыш үчүн убакыт кетет, биринчиден. Экинчиден, баягы дарылоого эч кандай ал пайдасын тийгизбейт. Себеби дегенде вируска айтып келебиз эч кандай дары жок депчи. Аныктасак деле ага каршы дары бере албайбыз. Ошондуктан бул жерде жана симптоматикалык терапия деп коет, лечение, дарылоо. Өзгөчө кандай симптом менен келип атышат? Өзгөчө температура.
аябай чоң температура 39-40 чейин чыгып, кээ бир учурда судорога берип, андан тышкары жөтөл, кургак жөтөл аябай кыйнап, түнү менен уктатпай, жаткызбай көп жөтөлүп кыйналган учурлар. Андан кийин көбүрөөк баягы убакыт өтүп кетсе, 4-5 күндөн убакыт өтүп кетсе, уже анын осложнениясы менен пневмония болушу мүмкүн, гайморит болушу мүмкүн, ангина болушу мүмкүн, көптөгөн осложнениялар болуп жатат да. Мисал үчүн мисалга эметели да карап көрөлү. Мен акыркы 2 жыл ичинде ошо сиз айткандай эле температура, дароо эле температура болот. Ал дагы 1-2 күн 37,5 болуп атса, 3-4 күндөрү 39 болуп көтөрүлүп атат да. Андан кийин башым ооруп эле, жөтөлүм деле жок, мурдум кичине мурдум агып бүтөт, же болбосо ошентип кечке мурдум ага берет. Эч кандай бир дары же болбосо баягы мурда деген кичине жөтөлүп пайда болгондон кийин антибиотиктерди ичип андан кийин жакшы болуп калчук го. Азыр эч нерсе жардам бербейт да. Температурага дагы парацетамол ичсең деле ал деле жардам бербейт. 2 саатка жардам берет, анан кайра эле көтөрүлө берет. Мына мен ошо парацетамолдордун качествосы начарбы, же болбосо бул оорунун качествосы мындай курч болуп атабы же кандай? Эми сөзсүз түрдө жанагы ошо дарынын качествосы боюнча дагы эмелер болушу мүмкүн, мындай кандай айтсам, Усомнение. Эми ошондон да болушу мүмкүн. Бирок чындыгында акыркы күндөрү мисалы бир эле дарыны ичкенде бир адамга таасир берсе, экинчи адамга таасир бербеген, баягы анча түшпөгөн учурлар кездешип жатат да. Бул ошол адамдын иммунитетинен, адамдын организминин да көз каранды болуп эсептелинет. Ошол вируска болгон реакциясы да. Сиз буга чейин айттыңыз да, абанын кир болушу депчи. Мисалы үчүн макул Кыргызстан, башка деле мамлекеттер бар го, бизге караганда көбүсү кир болгончу. Эмне үчүн аларда мындай эпидемия болбойт, андан кийин бизде эле боло берет? Эмненин кесепетинен? Эми бул жерде баягы комплексно бир эле абанын булгануусу менен деп айтуу кыйын, бирок абанын булгануусу бул таасирин сөзсүз түрдө тийгизет. Эгерде бизде аба таза болсо, анда бул оору баягы азыраак кездешмек да. Биринчиден, экинчиден жанагы оорунун мындай таркалуусуна бул адамдар өзүбүздүн жана тазалыкты сактоо. Бизде көпчүлүктө мындай масочный режим, бет кап тагынуу режимин эч сактабайбыз. Азыр элдин баары бизде ооруп атат деп карантинге мектептерди жабып атабыз, баарын кылып атабыз, бирок бет кап кийген эч ким жок. Оорулуу мисалы мага бир 10 оорулуу келди деп айтайын, ошонун 2-3-өө бет кап кийип келет. Калгандары бет капсыз келет да. Бизде ооруп атсаң дагы, анан ооруй элек болсоң дагы бет кап кийүү керек. Себеби ооруну таркатпаш үчүн биринчиден, эгер ооруп атса, ооруй элек адам өзүнө оорууну жугузуп албаш үчүн. Бизде ушул эреже сакталбагандыгы үчүн дагы баягы оорунун таркалышы да бат болуп кетип жатат да. Бул оорунун баягы жугуштуу жолу ошондо аба аркылуу экен да. Ооба. Баягы коронавируста биз деген бет кап, андан кийин антисептиктерди аябай колдонбодук беле. Анда азыр мисалы үчүн ошону колдонсок дагы кичине бизди коргоп калабы? Сөзсүз түрдө, эгерде деген биз ошол коронавирус башталгандагыдай биз масканы колдонуп, ошол антисептиктерди колдонуп, тазалыкты сактаганыбызда азыркыга окшоп оорулардын саны көп болмок эмес. Ошо коронавирустун кесепети болушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн азыркы эми классикалык сасык тумоонун өтүшү. Сөзсүз түрдө, себеби дегенде жана коронавирус менен ооругандан кийин бир аз иммунитеттери түшүп, ошондон да болот. Анан азыр деле коронавирус эч жакка кеткен жок. Азыр ушул кайрадан эле азыркы ооруп аткандардын арасында да коронавирус менен ооруп, коронавирус пневмония болуп аткандар дагы деле катталып жатат. Бирок кайсыл түрү анан коронавируспу деп тактыздалган эмеси жок. Такталган учурлар деле бар. Кээ бир учурда баягы
диагностика кылыш үчүн биз лабораторияга жөнөтөбүз. Ошол эле ПЦР коронавирус калдырабыз. Көбүнчө ошол положительный результат алган учурлар кездешип атат азыр. Аларды сиздер эч кандай изоляция кылбай эле турасыздар. Биз эми аларга сунуш беребиз. Алар ошол эрежени сактап, ошол эле бет кап тагынуу, анан өзү изоляциялоо сунуш беребиз. Анан биз эч качан баягы оорулууга заставить этип же бир нерсе колдоно албайбыз да. Андай протокол жок да, Ооба. Анда кийинки биздин сүйүктүү сурообузга токтолойлу. Дарылоо ыкмасы биз баарыбыз эле билебиз. Биз өзүбүздү өзүбүз дарылап, баарыбыз эле дарыгер болгону жакшы көрөбүз го. Ошонун кесепетинен болуп атса керек азыр мисалы үчүн. Бирок башынан айтып кетели. Кандай ыкмалары бар? Дарылоо ыкмалары. Сиз айттыңыз бул вирус деп. Вируска эч кандай дары жок дедиңиз. Ооруп калса эмне кылыш керек да? Эмне кылыш керек? Эң биринчи сөзсүз түрдө алдын алышыбыз керек. Ошол азыркы айтып өткөн тазалыкты сакташыбыз керек. Ден соолукту чыңдашыбыз керек. Андан тышкары убагында жана вакцина алышыбыз керек. Ошол эле коронавируска каршы, ошол эле гриппке каршы азыр бизде вакциналар бар. Бардык жерде доступно, мындай кыйынчылык жаратпайт да. Кымбат эмес. Коронавирусту бардык жерде бекер жасалат. Биздин жанагы үй бүлөлүк дарыгерлерде, андан тышкары жеке менчик ооруканаларга да тараткан. Алар бекер сайып бериш керек. Эгер бар болсо. Анан гриппке каршы бизде Европанын вакциналары бар, алар кымбат турат. 3000ден ары турат. Аны көпчүлүк ала албайт, ошон үчүн бизде орустардын Гриппол плюс деген вакцинасы бар. Ошону көп колдонуп келебиз. Жыйынтыгы жакшы ошол? Жыйынтыгы жакшы, мен өзүм деле жылда алам. Мен жеңил өтөм. Грипп менен ооруйм. 1-2 жолу, бирок аябай эле жеңил. Бир күн оорушум мүмкүн, экинчи күнү жакшы болуп кетем да. Андан тышкары албай калган жылдарым болгон, ошол жылдарды мен өзүм байкагам, бир аз менде оорураак өткөндөрүн. Анан кантип дарылоо керек болуп өтсөк, биринчи эч качан өзүн өзү дарылоо сунушталат. Себеби дегенде дарылайм деп туруп, баягы кайра ооруну күчөтүп алышысы толук мүмкүн. Практикадан эле алайлы. Мисалы мага келген оорулардын көпчүлүгү алдын ала дары ичип алып келишет. Ошол эле противирусныйларды ичип келет. Ошол эле антибиотиктерди ичип келет. Андан тышкары толтура эле көптөгөн ар кандай дарыларды колдоно беришет да. Кереги жок дарылардычы. Биринчи негизинен 3 күндүн ичинде эч кандай дарылоо, эч кандай врачка барбаса деле болот, эгерде акыбалы оор болбосо. Көбүрөөк суюктук ичип, тамагын чайкап, же болбосо жанагындай атайын тамакка колдонуучу дарылар бар го. Спрей. Спрейлер болсо, шимүүчү дарылар, ошолорду колдонсо болот. Андан тышкары дене табы өйдө көтөрүлсө, атайын ошо мисалы үчүн канчага чейин үйдө жатса болот, анан дарыгерге кайрылыш керек? 2-3 күндүн ичинде оорулуу өзүн аябай оор сезбесе, анда үйүндө ошол эле ыкмаларды колдонуп жатса болот. Үйдө калса болот. Эгер андан узарса, сөзсүз түрдө дарыгерге барыш керек. Негизи бул курч респиратордук вирус инфекциялар 3 күндөн 7 күнгө чейин созулат. Андан ашканы бул осложнениясы болуп эсептелет да. 38ден өтүп кетсе, мисалы үчүн дене табы, анда кайрылуунун негизи 38ден өтсө деле 38-5ке чейин бул дене тапты түшүрбөөгө сунушталат. Себеби ошол учурда организм ошол вирус менен күрөшүп аткан учуру да. 38-5тен өтсө, анда атайын дене тапты түшүрө турган дарыларды, парацетамол, ибупрофен ошолорду колдонсо болот. Эгерде алар жардам бербейт, анда дарыгерге кайрылыш керек. Же болбосо 38 температура болуп атат, бирок өзүн аябай жаман сезип атат. Ал учурда дагы ошол дене тапты түшүрө турган парацетамол, ибупрофендерди колдонуу сунушталат. Мисалы үчүн мен көп тааныш адамдардан угуп калам да,
ой мен деген аябай жаман болдум, жаман оорудум. Анан кийин капельница алдым, же болбосо антибиотик ийнеден алдым деген сөздөрдү көп угуп калдым быйыл. Анан кийин дагы противовирусный баарыбыз билебиз го баягы ацикловир герпеске колдонула турган противовирусный дары. Эмнегедир ошону да колдонгонун көп угуп калдым да. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Туура айтасыз. Сиз айткандай эле мен дагы бир 10дон ашык оорулардан ошо ацикловир дарысын колдонгонун уктум да. Алардан мен баягы кызык болуп сурадым. Эмне үчүн ушул дарыны ичтиңиз десем, менин бир таанышым ичкен экен, ага жардам бериптир деп. Алар сунуштады, аны ичтим деп келишет да. Ацикловир бул ошо герпеске чыгарылган дары, ошол герпеске каршы таасирин тийгизет. Бирок эч качан бул вирустарга таасирин тийгизе албайт. Ошон үчүн аны ичүү эч кандай жардам алып келбейт. Эгерде мүмкүн ошол дарыны ичерге жакын организм уже жакшы болуп баратып, ошол дарыны ичкенден организм өзү жакшы болуп калып, баалы экөө совпадать этип калса, адамдар ойлошот да, ушул дары жардам берди деп. Ошондой эле антибиотикти дагы мен ичип баштадым, ооруп жаттым, анан ошол антибиотикти алганда эле мен жакшы болуп калдым депчи. Себеби 3 күн ооруду, 3 күндөн кийин организм өзү эле уже күрөшүп жакшы болуп кетмек. Ал алды и ошол учурда жакшы болуп кетти да. Анан көп учурда жана гормондорду алышат. Дексаметазон баарына айрыкча мына коронавирустан кийин аябай таанымал болгон дары болуп калды. Ошону да көп алышат. Өздөрү эле алышат. Капельница алышат. Акыркы учурда мындай болуп атат. 2-3 күн ооруп жатышат, ошону алышат, кичине жакшы болот. Кайра бир 2-3 күндөн кайра акыбалы оорулошуп, кийинкиде бактериалдык инфекциялар уже кошулуп, анан келген учурлар болот да. Негизи гормонду бул эрте алуу бул иммунитетти түшүрөт дагы, анан башка ошо бактериалдык инфекциялардын өрчүшүнө жол түзүп берет. Бир убакка кичине баягы адамды жеңилдетиши мүмкүн. Бирок сөзсүз түрдө баягы кесепети бул жаман болушу толук ыктымал да. Кайрадан мына айттыңыз го, дарыларды алдын ала ичип алып, анан кийин жакшы болуп, анан кийин сизге кайрылып атышыптыр да. Ошолордун кесепети эмне болушу мүмкүн? Кесепети көбүнчө алдын ала 2-3 антибиотиктерди ичип алат. Анан кийин бизге келгенде бактериалдык инфекция кошулган учурда биз ал антибиотиктерди уже колдоно албайбыз, себеби алар жардам бербей калат. Биз жана резервдик антибиотиктерге өткөнгө туура келет да. Андан кийин адамдарыбыз көбүнчө антибиотиктерди бир 2-3 күн ичет, анан жакшы болуп баштаганда таштап салышат. Бул деген ошол антибиотиктерге кайра организмде резистентность деп коет. Ошол дары көнүп калат да, мындай айтканда бактерияларчы. Кийин ал дарыны бергенде эч кандай эффект болбой калат. Ошондой учурлардагы мындай акыркы учурда аябай көп кездешип жатат да. Тилекке каршы бизде аптекаларыбызда эч кандай рецепти жок, баарын сатышат. Бардыгы ошол антибиотикти каалаган түрүн каалагандай ала берет. Ошол резервде турган антибиотиктерди дагы жөн эле барып атын айтса бизде бере беришет, ошолорду колдоно беришет. Көп кездешет. Биринчи эле ошол резервде турган антибиотиктерден баштаган учурлардачы. Себеби буга чейин бир таанышы лечение алат, эч кандай жардам бербейт. Алар кошунасы бирөөсү тааныштары, алар жүрүп ошол резервдик антибиотикке жетип, ошол антибиотикага жардам берген болот. Ал ошону угуп алат дагы, ушул дары жардам берет экен, жакшы экен деп туруп, биринчи эле ошондон башташат да. Көбөй абдан чоң экен. Эгер мисалы үчүн сиз айттыңыз, дени табын түшүрө турган эле дары ичиш керек, суюктук ичиш керек болду. Андан башка антибиотик же болбосо противовирусный деген ичүүгө мүмкүн эмес. Туура. Противовирусныйлар жардам бербейт деп баягы бул мен жөн эле айткан сөз эмес. Бул деген атайын Сүү дегенде аябай мындай азыркы күндөрдө аябай көп болуп атат да. Аптекаларга кирип сурасаң эле кадимкидей жок да аларчы, мисалы үчүн ошого. Бул атайын изилдөө жүргүзүп, ошол жерде бизде доказательный медицина деген бар да. Мисалы, ошол эле бактерияга могул антибиотик жардам берет деп туруп доказать этип,
ошону тапкан адамдар атайын Нобель деген сыйлыктарды алып, анан ошол дарыларды биз колдонуп келебиз. Жанагыл противовирусный деген дарыларыбыз вируска каршы да, ошол анаферон, эргоферон толтура көп. Аларды эч ким ушул вируска каршы жардам берет деп эч ким аныктап берген эмес. Аны биз ошондуктан колдонбошубуз керек да. Парацетамолдон башка мисалы үчүн бар го порошоктор. Мисалы үчүн грипп болсоң, ушуну колдон деп маркетинг жакшы өнүгүп атпайбы ошол порошокторун? Ошолорду колдонсо болобу? Аларды колдонсо болот, бирок дегенде бизде кандай кылат? Ошо антигриппинди мисал кылайлы. Антигриппиндин составында ошол эле парацетамол бар да. Антигриппинди бизде баягы 3 мал температура чыкса деле, дене табы көтөрүлсө деле иче беришет. Бул да туура эмес. Эгерде антигриппинди ичсе дагы ошол температура көтөрүлгөн учурда гана колдонушу керек. Ал эми парацетамолду алсаңыз арзан аласыз, антигриппинди алсаңыз кымбатыраак аласыз. Бирок экөөнүн организмге берген таасири бирдей эле болуп калат да. Баасында эле айырмасы бар экен. Ошондой эле. Рахмат, абдан керектүү информацияларды бердиңиз. Профилактика, кантип профилактикасын жүргүзүшүбүз керек? Мисалы үчүн азыр убакта да, ушул убакта биз кантип профилактика кыла алабыз? Азыркы учурда элдин баары ооруп аткан учурда тазалыкты сактоо, бет кап тагынуу, анан иммунитетти көтөргөнгө вакцина алуу азыр кечип калдык. Себеби дегенде вакцина алууга жок деген алгандан кийин иммунитет иштеп чыкканга 2 жума, 3 жумадан ашыгы убакыт кетет да. Бул анда күзүндө вакцина алып, күзүндө алсак, кышкыга антитела даяр болуп калат, уже жеңил ооруп калат да. Эгерде азыркы учурда алса, биз деген азыр контакт болгон жокпуз деп эч ким айта албайт да, оорулуу адам мененчи. Эгер контакт болуп калса, ал ооруй турган болсо, вакцинада алып алса, оорусу бир аз оорураак болушу мүмкүн. Себеби деген ошол эле вакцина температура бериши мүмкүн и оорусу да температура бериши мүмкүн. Ошондуктан баягы оорунун жана пик учуру деп коет, элдин баары ооруп аткан учурунда эч качан вакцина алуу сунушталбайт. Дагы бир нерсе ошо вакцина жөнүндө, ошону сиз жакшылап бекемирээк айтып койсоңуз, элдер ойлойт, вакцина алсам мен болду, бул оору менден мага жукпайт депчи, мен эч кандай грипп менен оорубайм депчи. Сиз айттыңыз башында, вакцина алган убакта кичине жеңилирээк өтүп аттым депчи. Ошону жакшылап түшүндүрүп берип коюңузчу элдерге. Негизинен ошо вакцина алганда бул эмне үчүн алат? Адамда ошол кайсы вакцинаны алса ошол нерсеге каршы иммунитет иштеп чыкканга алышат да. Инактивированный деп коет, мындай кыргызча жөнөкөй тил менен айтканда, мындай жардамдашып, иммунитетке жаганда болуп калат. Чалажан десек болобу, же өлтүрүлгөн десек болобу, ошол катары которулуп калат да, кыргызчасы болгондочу. Ал организмге эч качан баягы зыян тийгизбейт. Ал как вирус катары сезет организм, и ошого каршы иммунитет иштеп чыгып коет. Адамда иммунитет даяр болот. Эгерде гриппти жугуздубу, иммунитет даяр, ошо менен сразу күрөшүп баштайт. Күрөшүп баштады, биринчи күнү кичине температура болду, организм уже ал тааныш вирус, ал менен күрөштү, болду, адам кайра мындай оорулошуп кетпейт, бат жакшы болуп кетет да. Сөзсүз түрдө эми алгандан кийин 100% ошентип кетет деп айтуу кыйын, бирок ошондон сактап калуу проценти аябай чоң. Оорушу мүмкүн, бирок жеңил түрү менен негизинен. Анан бирок эми оору учурларда кездешип калышы мүмкүн. Аны эч ким 100% гарантия деп айта албайт. Эми организмдин иммунитетине жараша. Көз каранды. Рахмат. Анда бүгүнкү эфирге сизге чоң рахматыбызды айтабыз. Абдан керектүү информациялар азыркы күндөрдө айттыңыз. Менимче элдер жакшылап эле уктуу болуш керек. Эч кандай ацикловир же болбосо антибиотик ашыкча дагы бир жолу колдонбоңуздар депчи. Эгер сиздин элдерге болгон тилектериңиз
айтып койсоңуз. Биринчиден сиздерге да чоң рахмат, ушинтип мүмкүнчүлүк берип элдерге туура маалымат жеткизгенге жардамыңыздар чоң болуп атат да. Анан кийинки бул ошол элибизге айтарым, ден соолукту чыңдап, убагында эрежелердин баарын так сактап, өз алдынча дарыланбай, убагында дарыгерлерге кайрылып, өзүңүздөрдү баягы ден соолукка кам көрүшүңүздөрдү айтып кетем да. Анда эмесе сиздер менен көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.